Баткен районундагы Актурпак айылынын дыйкандары негизинен күрүч өстүрүү менен алектенишет. Анткени кылымдардан ата-бабалары да дыйканчылыктын бул түрү менен тиричилик өткөргөндүктөн күрүч өстүрүүнүн сырын жакшы өздөштүрүп алышкан. Мындан улам көп убакыттан бери сапаты жагынан жогору сорттогу түрүн өстүрүп, башка аймактарда өскөн күрүчкө караганда баасы да жогору. Бизде мына Актурпакта негизинен жайдар деп коет, илгерги ошо аталардан калган, чоң аталардан калган урук бар экен, ошо жайдар деп коебуз, кылкандуу деп коет. Ошону эгебиз. Негизи ошол эгилет мына Баткен Актурпакта. Анан азыр көп түрлөр көбөйүп кетти, бизде андай экпейт. Эгет энди анча-мынча. Бир 100дөн бир эгет да. Калганы полный ушу жайдар эски. Биздин Баткендин күрүчү өзүнүн химиялык составы боюнча адамга эң сиңимдүү башка күрүчтөргө караганда. Себеп адамга сиңимдүүлүгү жакшы. Анан түшүмдүүлүгү боюнча бизде башка райондорго кадам жайып, башка өзгөн райондорго кем калышпайт. Учурда бул айылдагы күрүч талааларынын жарымынан көбү жыйналып бүттү. Буга чейин бул мезгилде түшүм жыйноо кечеңдеп келген болсо, акыркы жылдары атайын техниканын жардамында убакыт үнөмдөлүүдө. Анткени дыйкандар күрүчтү ажыратып алуу үчүн унаа жолдорго жайып жүргөн. Эми бул түйшүктөн арылып, түшүмдү коромжусуз жана кыска убакытта жыйноого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мурда комбайн жок эле, кичине кыйынчылыктан асфальтка жайышып, адамдар кыйналат эле. Азыр ошол жерде кичине комбайн чыгалып, жеңил болуп калды. Азыр энди 20 кабынан бир каптан алышабыз. Бул техниканын жардамында ажыратылып алынган шалынын чөбү малжандыктарга тоойт катары пайдаланылат. Ошол эле учурда курулуш иштерине да колдонсо болот экен. Мындан улам сатып алуу үчүн алдын ала буйртмалар да болуп турат. Анткени кардарлар үчүн жеринен соодалашуу арзанга турат. Ал эми кыш мезгилинде бул тоойттун бир таңгагы 80 сомго чейин бааланат. Ушу жыйнаган шалыбызды эми биз шал менен чектелбей калбай, мына немесин дагы чөбүнү пресстеп колдон келишинче мына сатабыз. Азыр ушул тапта заклад берип кетиптир анча-мынчалар, 50 сомдон бир прессини. Эми азыр ушундай балким ол жазын алууга барып 80-100 болуп калышы мүмкүн. Баткен районунун аймагында негизинен 4 көл, суу башы айыл аймактарында күрүч өстүрүлөт. Анткени бул айылдар Кожешкен дарыясынын боюнда жайгашкандыктан, дарыянын жээктеринде дыйканчылыктын бул түрү ыңгайлуу. Район боюнча жылына 800 тоннага жакын күрүч өндүрүлүп, жергиликтүү базарларда жана жакынкы кошуна өлкөлөргө ортомчулар аркылуу гана сатылат. Экспорт балан өлкөгө деп экспортко жөнөтүп атабыз дегенибизден алыспыз, бирок Кыргызстандын Бишкекке чейин сатылып атат. Анан коңшулас республикалар жактырып алып кетип атышат. Анан өзүнүн элге базарларда сатылып атат ушул. Анан башка өлкөлөргө аракеттер жасалып атат, бирок бүгүнкү күндө чыга албай атабыз. Ошондой болсо да күрүч аянттарын жыл сайын көбөйтүү аракеттери жүрүүдө. Былтыркы жылга салыштырмалуу бул жылы 10 гектар аянтка көп өстүрүлүп, жалпы район боюнча 276 гектар күрүч айдалган. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.